İsfana şаарынын кире бериши. Жолду каралатсыз, зымырайт. Машиналарыбыз алдыда буюрса. Bir машинабыз бузулуп, жүгүбүздү экинчи машинага которуп кетип атабыз. О, окшойт да бизге. Мынакей биздин жүк. Мынакей ушу машина которулду. Биринчи машинабыз алдыда Исфанада турат. Экинчи машинабыз Исфанага 20 километр алганда бузулуп, мына ушуга жүгүбүздү жүктөп алып кетип атабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бул Лейлек районуна алгачкы ирет келип атабыз. Зарыл ишиң болбосо, зардалы да эмне бар дегендей. Буга чейин да ниет максат болуп аткан, бирок бүгүнкү учурда элдин азыркы көйгөйү, оор тагдыры, сыноосу шашылыш түрдө бизди алып келип калды буюрса. Аябай алыс экен. Баткенден бери бир 4 саат эле жол жүрөт ошойт чамасы. Исфана бул Лейлектин шаар болуп калабы ошондо. Исфанадан нары биз бара турган жер Максат айылы, Арка 1, Арка 2 деген айылдар экен. Биз ал айылдарга жетүү үчүн Исфанадан нары дагы 1 саат, 1,5 саат жол жүрөт экенбиз. Мына ошончолук алыста экен. Ошончолук жака сапарга чыктык. Мен Оштон 0 койдум элем километримде. 417 километр жүрүп турмун. Оштон бери. Бул жагына дагы чамасы бир 100 километрдей бар экен. Ошондо 500 болсун, Жалал Абад Ош 100, 600 километр экен. Ошондо почти Ош Бишкек жолундай эле экен да. Кече 2 май күнү түндөп биз Оштон Баткенди көздөп жолго чыккан элек. Кудайым буйруп, аман эсен Баткенге кирип келип, Баткенде түнөп, Баткенде таң аттырып алып, анан эртелеп Лейлек Исфанага жол алганбыз. Эрте менен жанагы Бужум айылындагы Чыңгыз, Эмиров Чыңгыз деген жаш жигитибиз мекенди, элди коргойм деп жанын берген, айрыкча 15 күндүк баласы атасыз калып туруш ошол Чыңгыздын баласы. Мына ошого батага кирип, колубуздан келсе жардамыбызды берип, анан жолго чыктык элек. Мынакей Исфана шаары. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, бул да болсо бир Кудайдын сыноосу. Аллах таалам ушундай элибизге сыноо берип турат. Статус калпы. Бас. Алтысында Исфана шаары. Мынакей. Машалла. Машалла. Баткен эли, Баткен шаарынын тургундары, мекендештерибиз. Баткен жери Кыргызстандын жүрөгү. Баткен эли Кыргыз элинин
чыныгы коргоочусу, чыныгы ишенген, мындай айтканда, инсандары. Буйруса бул жак жолдор бир аз эмеле экен, Испанадан нары кандай кетебиз, аны көрөбүз дальше. Балдар жамат 3 күндөн бери уйкуда боло элек, тынымда боло элек. Баткен эл үчүн чындыгында ушундай ар кырдуу күндөрдү дагы унутуп, өзүнүн үй бүлөлөрүн таштап, Кудайым буйруса мына кызматта жүрүшөт. Алла разы болсун баардык досторубуздан, жааматтан. Мол көк мусик, аркабызда келаткан мусик. Местный бузулган жерден сүйлөшүп алдык. Заправка кылат окшойт бияктан. Токтойн, андан соң мусик кирип атат. Мынакей достор, ушундай заправка кылып кеткенбиз биз дагы. Урматтуу бекендаштар, дагы алдыда сиздер менен көрүшүп турабыз. Телефонго эле ыңгайсыз болуп атса дагы сиздер менен маалыматташып турган аракет кылдык. Бул бустун алдында эжелер, бул ошол арка Максат айылынын тургундары экен. Үйлөр өртөнгөндө мына ушул жактагы айылдарга, элдердин үйлөрүнө келип жайгаштырган экен. Азыр барып биз өз колубуз менен сиздердин берген аманатыңыздарды даректерине жеткирип, даректерине тапшырабыз иншалла. Мына ушундай достор, тынч болуңуздар. Бул бусиктин ичи толуу продукта, биринчи бусиктин ичи толуу кийим-кечек. Жалпысынан 800-850 миң, 750 миң сомдуктан ашык азык-түлүк, продукта, кийим-кечек жана башкалар жүктөлүп кетип баратат буюрса. Биз Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду сиздер үчүн дайым кызматтабыз иншалла. Андыктан дуа кылып туруңуздар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.